Assalamu алейкум, урматтуу тез кабардын көрүүчүлөрү. Амансыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Караңыздарчы, кандай соонун жерге келип, ушул маңдайымда турган 2 кабаттуу заңгыраган үйдө тартып көрсөтүүдөмүн. Заборуну караңыздар. Забору жана үйдүн сырткы фасадтары житки травертин менен кооздолгон, асты кафелденген, бул жагы болсо стяжка болгон. Караңыздар, жашыл зона. Азыр эми бул видеону түрдүрбөстөн аягына чейин күзөтүп турсаңыздар, биз сиздерге бардык маалыматтарды беребиз. Биз азыркы учурда Жалал Абад облусу, Базар Коргон шаары, тактап айтканда ал жердеги мал базардын жанында эле турабыз достор. Азыр бул видеонун жүрүшүндө даректерин дагы кошо түшүндүрүп айтып өтөбүз. Ушул үй сиздерге насип кылсын дейли. Ремонттору укмуш эле болуптур. Караңыздар, бул үйдүн ээсинин айтымына караганда өзүнө деп акча каражатын жана курулуш материалдарын эч аябаптыр. Ушул жерден чоң дарбазадан киргизип, унаңыздарды токтотуп коюп кое берет экенсиздер. Караңыздар, үстү мына тунике фон менен жасалгаланган, заңгыраган ушул үй. Эми жүрүңүздөр, сиздерге даректерди түшүндүрүп өтөйүн. Андан кийин толук маалыматтарды беребиз достор. Андыктан бул видеону түрдүрбөстөн аягына чейин күзөтүп барыңыздар. Кызыктын бардыгы эми башталды достор. Мына ушул үй сиздерге насип кылышы мүмкүн. Мен азыр Базар Коргон шаарынын центринде турамын. Бул трасса Ош-Бишкек трассасы. Базар Коргондогу мал базардын поворотун билесиздер. МП заправкасына сиздер оң тарапка буруласыздар. Барып туруп тетиги мечиттин алдынан буруласыздар сол тарапка. Мечитти көрдүңүздөр, Устаз Чубак Ажы Жалилов атындагы көчө менен түз кирип келе бересиздер. Келсеңиздер, Кутман дүкөнү, анын жанында бет маңдайында трансформаторду көрөсүздөр. Сиздер дал ошол ДАМАЗ бурулган көчө менен бурулуп 50 метр жогору чыгасыздар, дагы сол тарапка дагы буруласыздар. Келе жатасыздарбы, урматтуу достор? Жанагы биз көрсөткөн көчөдөн бери бир 50 метрдей бери жүрсөңүздөр достор, мына бул маңдайымда турган заңгыраган 2 кабаттуу үйдүн забору достор. Караңыздар, эшигин көрүп төрүнөт дейт. Бүт бардыгын сапаттуу жасаптыр. Дарбазасы дагы өзгөчө тунике фондор менен сонун кылып жасаган. Ал эми караңыздар, бул жагы кафелеген достор. Кафелеген достор. Бул эми зыңкытып дарбазаларын жууп койсоңуздар, өтө сонун болуп, ажарында чыга келет экен. Ана бисмилла. Келе бересиздер достор. Караңыздарчы, сонун. Эми бул үйдү ийне жибине чейин бардык маалыматтарды сиздерге алып берүү үчүн менин жанымда бул үйдүн ээси турат. Бардык маалыматтарды азыр сиздерге толук бермекчибиз. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Ва алейкум ассалам, шүгүр. Амансызбы? Шүгүрчүлүк. Үйдү сатка коюп турсуз? Ооба, буюрса. Эми көрүүчүлөрүбүзгө бир катар маалымат бере кетели. Бул жериңиз канча сотук болду? Узун туурасы канча? 6 сотук, 17ге 35. Үйүңүз канча бөлмөлүү жана узун туурасы канча? 12ге 9,5 үйдүн. 12ге 9,5. Канча бөлмөлүү? 6. 6 бөлмөлүү. Өтө жакшы. Өтө жакшы. Бул качан салынып бүткөрүлдү? Жазда башталган. Быйыл ушу сырт менен бүттү. Жакшы. 1 жыл болду элек. Бул киргенде эле сол тарапта ажаткана башталыптыр, Ооба. Маданияттын баардыгы ажатканадан башталат дейт. Эми сиздерге бир көрсөтүп коелу. Мынакей, урматтуу достор, жууп тазалап койсоңуздар, соп-сонун эле сырткы ажаткан экен. Бул жагында дубалга чапташылган эмес, өзүнчө месталар калтырылган. Бул жакта болсо жашыл зона, бул жагы дагы газон кылып койсо, суу чыгат экен. Жакшы. Түшүнүктүү. Өтө сонун. Бул жериңиздер кенен экен негизичи. Үй дагы сонун жасалгаланыптыр. Айнек терезелери башкача го. Айнек терезелер Оштон келген. Оштон? Оштон деген заводтон келип коюп кетишкен. Оштон, Айнегистандан деген? Ооба. Айнегистандан келиптир. Жакшы. Бул жагы асты кафелденген. Ылай баспайт экенсиздер, баткак баспайт экенсиздер. Бүт стяжка болуптур достор. Бул жагы дагы стяжка болуптур. Кандай эми жүрүңүздөр? Сиздерге брондолгон эшик, бекем эшиктери аркылуу кирип барабыз достор. Киргенде эле мынакей, ана бисмилла. Сонун, караңыздар. Өзүңүздөр эми алгандан кийин табитиңиздерге жараша каалагандай ремонт кылып алат экенсиздер. Балким булар кылган ремонт сиздерге жакпай калышы мүмкүн эле. Ошондуктан кара шубак бойдон эле сиздерге тапшырып атат экен. Негизи өзүңүздөргө деп кургансыздар да, Ооба. Өзүгө деп куруп. Эми сатканга эмне
себеп болот? Шартка байланыштуу сатып атабыз, эмесе саткан оюн деле жок болчу. Шартка байланыштуу. Анда бир чекеден баштай берели. Бул жагы негизи бир кабат, кийин экинчи кабатка чыгып барат экенбиз. Бул жактан түз эле өтүп кирген болсок, өзүнчө бир шкаф тартыбы же ушундай холодильник коесуздар, өзүңүздөр билесиздер. Андан сырткары чыгып кетсеңиздер дагы бирон эшик аркылуу чыксаңыздар, бул жагы 3 очок экен достор. Бул жери сөөрү тапчан болот экен. Топка дагы орун алыптыр. Жылуулук системасы орнотулуптур. Акылдуу печке окшойт, Ооба. Азыр барабыз. Германский. Бул жерде суу кампа бар экен. Канча тонналык? 6 тонна. 6 тонналык. Үстүнө мына ушундай тапчан сөөрү кыласыздар. Ооба. Бул жакта жакшылыктарга буйруса, тояштарга кызмат кылуучу 3 очок бар. Раковина бар экен. Самовар бар экен. Казан бар мына 3 очок. Бул жерде үй бүлө жана дос, жоро жолдоштор менен келип шашлыкты пышыра берет экенсиздер. Бул жагы дагы мангалы даяр экен. Өзүнчө баягы кириптегидей достор. Эми бул жагы каалагандай размерде казанда аса бересиздер. Бул чоң казан, шорпу аш пышат. Бул жагына өтсөңүздөр отун кан экен. Отундарды тизип коюптур. Бул отун дагы белек катары кетсе керекчи, алып кетесиздерби? Калат. Жыргай дегенсиздер достор. 2 жыл маза кылып жыгасыздар. Бул жерде болсо мынакей. Комфорттон келген умный печке. Бул эми көмүр мененби кандай? Көмүр менен. Көмүр анан электр энергиясы мененби? Ооба. Эки неме менен экен. Көмүр жокто светке, свет жокто көмүргө угулап, каалагандай иштете берет экенсиздер. Жакшы, өтө сонун. Умный котел достор. Жакшы, система нормальный. Мага жакты. Бул германский печка. Германский? Заказной келген. Оригиналынан. Бунда 2 түрү болот экен. Китайский, оригинал болуп. Оригиналынан? Ооба. Усталар өздөрү коюп беришти. Коюп берип. Түшүндүрүп берди. Бардыгын түшүндүрүп берип кетишкен. Өтө жакшы. Мага жакты. Топканы дагы өтө сонун жакшы жайгашкан жерге жайгаштырыпсыздар. Сонун. Сырткы фасадтары мына ушундай жидкий травертин менен кооздолгон. Декорлор мына пөк деп коебуз. Кооздолуптур, жакшы. Асты стяжка болгон. Кара шубак бойдон. Бул жерде бетон тепкичтер орун алган. Жакшы. Бүт биринчи, экинчи кабат жылуулук системасы бардыгы даяр. Бардыгы. Ички ремонтун кылат, жашайт. Жакшы. Бул жерде Евромонтаж болгон турбайбы? Ар бир бөлмөнүн, ар бир лампанын башкаруусу ушул жерде экен. Жакшы. Сонун. Жылуу пол. Ушул биринчи кабат полный жылуу пол болуптур да, Ооба, экинчи кабат кошулуп. Караңыздар достор, жыргайт экенсиздер да. Таманыңыздардан ысык тап чыгып турса кандай сонун, Андан кийин сиздер бир тараптан баштай берели. Бул жакты кладовка кылып койсоңуздар дагы болот. Бул жагына болсо, кирсеңиздер душ туалетти жуунучу санузел бөлмөсүн ушул жака уюштурса болот экен, Ооба. Даяр экен достор. Каалагандай табитиңиздерге жараша ваннаны алып келесиздер, унитазды алып келесиздер, жайгаштыра бересиздер. Андан бул жагына кире турган болсок, кандай бөлмө? Кухня кылса болот. Кухня кылса болот экен, Бүт бардыгын караңыздар. Монтажы дагы даярдалыптыр. Ушул кухняга ылайыкташтырылып. Сонун. Жакшы. Узун турасы болжол канча? 6 чыгып калат экен, 6га 380. Жүрүңүздөр, кийинки бөлмө. Бул жагы дагы 6га 4 экен. Зал окшойт. Ооба, бул жак. Конок бөлмөсү. Конок. Жакшы, көрдүңүздөрбү? Паровой отоплениесин дагы бир реклама кылып кетейин. Сонун жасалыптыр. Жакшы. Эки жерде батарейкалар орун алган. Потолокко көз чаптыра турган болсок, заводской плиталар басылган, монтаждары соп-сонун болгон достор. Караңыздар, мына. Эми андан киргенде сол жактагы бир бөлмө калып кетти эле. Бул жер кандай? Спальня кылса болот эле. Спальня, атын эле уруктоочу бөлмө. Ооба. Универсал комната кылып койсо дагы болот, Кире бериш жерде турат мына. Эки жак чоң айнек терезелер орун алган. Караңыздар, пластик айнегистан. Өтө сонун да. Сонун. Жакшы жасайт негизи. Сапат дагы сонун. Жакшы. Эми экинчи кабатка чыгайлы. Ооба. Экинчи кабаты мынакей. Бетон тепкичтер дүпүлдөбөйт. Биринчи, экинчи кабатка чуркап каттасаңыздар дагы эч ким сезбейт. Бетондон. Бул жер экинчи кабаттын коридору. Андан чыксаңыздар кухнянын экинчи кабаты, мунун дагы эми
кичи зал кылып пайдалансаңыздар дагы болот экен, каалагандай кылып пайдалана бересиздер. Потолок көкөс чаптыра турган болсок, карагай окшойт жыгачтары. Ооба. Карагайдан, DSP-дан караңыздар. Такта таштабай ушундай чаткалдарды таштап, Пеноплекс болгон үстү дагы. утепление болгонбу? Ооба. Биринчи этаж, экинчи этаж. Утепление болсо анда үй өзүчү дубалдары. Утепление болгонбу? Болгон барды, ичи тышынан. Сонун турбайбы анда? Кышындасы муздадым дебейсиздер, жылуулуктан эч кыжалат болбойт экенсиздер да. Жакшы. Сатам деп эмес, жашайм деп салганбыз да. Эң туура. Сатам деп эмес, жашайм деп салган экен, эми турмуш шарт ар кандай. Ар кимге ар кандай келет. Андан кийинкиси жанагы залдын экинчи кабаты, Ооба. анын деле кааласа спальня, кааласа ушул ата-энелер уктоочу бөлмө, же кичи зал кылып койсоңуздар болот. Экинчи кабаттагы бөлмөлөрдү каалагандай кылып пайдалана бересиздер. Жакшы. Негизи мына чаткалдан, DSP-дан потолокту ушинтип койсо, сонун көрүнөт экен, Ооба. Жыгачка караганда, такталарга караганда. Жакшы. Жалпы 6 бөлмөлүү экен да, Ооба. 6 бөлмөлүү. Бул дагы жанагы кире бериштеги сол жактагы бөлмөнүн экинчи кабаты экен. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Жакшы. Бул кандай бөлмө? Курилка, балкон, Балкончо. детский кылып койсок болот. Детский, балакана ойной турган бөлмө, Андан сырткары чипирет экен. Чипирет бул жактан. Достор, мынакей, жылуулук болгону мына ушул жерден жакыныраак кылып көрсөтүп коеюн. Оппа. Сонун. Жакшы. Өтө пухта, сапаттуу бүтүптүр. Жалпы баасы канча болду эми? Бир айтыңызчы. Баасы кошподук, ошо кеткен расход. Ошону айтпабыз, 14 миллион. 14 миллион. Ооба. Кеткен расход эле, пайдасын койбодуңуздар? Жок, пайдасы жок, ошо кеткен расход эле. Бул үй 14 миллион кетип калдыбы? Ооба. Ой, бирок кетиши мүмкүн. Заказной келген көпчүлүгү. Бардыгы заказной, кафелерге чейин. Тиникелер дагы жалаат. Базар куромдо бар өзү тинике. Жалааттан келди бирок. Ооба. Жакшы. Өтө сонун. Урматтуу достор, өзүңүздөр көрүп чыктыңыздар, кыялдандыңыздарбы? Ушундай үйдө жашайм дей турган болсоңуздар, балким өзүңүздөр ушундай үй салууга убактыңыздарды дагы, акчаңыздарды дагы үнөмдөп калат экенсиздер. Бардыгы сапаттуу курулуптур, куюлуптур. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Мынакей. Ошо, мына Силерге шлангадан жакса алыңыздар. шланганы бияка тарт, свет чыгарып койсо болот, бүт бардыгы. Атайын даяр болуп. Ага дагы даярдалыптыр да, Ооба. Мына жашыл зонага, Ооба. Жакшы. Сонун. Бардык монтаж бүткөн. Бардыгы даяр экен достор. Барды, ушу ичин кичине ремонт кылат. Болду, жашай берет, Болду. Документ жагынан коркунуч жок, бүт бардыгы даяр. Даяр. Таза документ. Мынакей урматтуу достор, уктуңуздар өзүңүздөр. Баасы 14 миллион, бир аз кеми бар. Алмашуу жолдору же бөлүп төлөө мөөнөттөрү каралганбы? Алмашуу жок, только наличка. Мынакей, урматтуу достор, өзүңүздөр уктуңуздар, нак акчага сатылат экен 14 миллион сом, кеми болот албетте. Алмашуу жолдору же бөлүп төлөө мөөнөттөрү каралган эмес. Андыктан эсин номер экран астында камтылат. Өзүңүздөр чалып байланышып келе бересиздер. Сиздерге насип кылсын. Агарыңыздар, көгөрүңүздөр, той аштарды өткөрүңүздөр. Үйдө алар менен ремонтту кылып туруп бир той бере турган болсоңуздар даяр экен. Артында үй чочок, отундары менен даяр достор. Жакшылык иштериңиздерге жарап берет. Анда биз бул чыгарылышты жыйынтыктадык. Жалал-Абаддын Базар Коргон шаары даректерин башында көрсөткөнбүз. Келе бересиздер достор. Жаныңыздарда мечит, мектеп, бала бакчалар бүт бардыгы орун алыптыр. Мал базар дагы сиздерге жакын, жөн базар дагы жакын экен. Кыскасын айтканда өтө ыңгайлуу жерде жайгашкан. Бул жерде беш кошконбу? Беш кошкон эл жашайбы? Же местный? Местный. Жакшы. Жаңы конуш бирок, Жаңы конуш. Болду, сиздерге насип кылсын. Биз жыйынтыктадык. Содаңыздарды берсин достор.